Күндөмү маалыматтык программасынын толукталган кечки чыгарылышы менен тааныштырып, студияда Кундуз Кенжебаева. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача анонс. Созакта желекти өрттөгөнгө шектелип 2 кыз кармалды. Алардын жакындары да камакка алынып, шектүүлөргө мамлекеттик символиканы жок кылуу боюнча айып тагылды. Балды чет өлкөгө экспорттоодо көйгөйлөр бар. Бул маселе чечилбей жатканына ким жоопкер? Балчылар өздөрүбү же Айыл чарба министрлигиби? Карадарияда суу ташкындарын жоюу аракеттери көрүлүп жатат. Учурда Кундузчу жана Бостон участкаларында жеки бекемдөө иштери жүргүзүлүп, кооптуулук убактылуу жоюлган. Альпинизм туризмдин негизги локомотиви. Дүйнөнүн бийик чокуларын багындырган кыргызстандык альпинисттер мекенине кайтып келишти. Аларды аэропорттон жакындары жана мамлекеттик тийиштүү кызматкерлер салтанаттуу тосуп алышты. Президент Садыр Жапаров Индиянын премьер-министри Нарендра Модиге өлкөдө өткөн жалпы парламенттик шайлоодо анын альянсынын жеңиши менен куттуктоо жолдоду. Кыргызстан элинин жана жеке өзүмдүн атымдан жалпы парламенттик шайлоодогу улуттук демократиялык альянстын жеңиши менен чын дилимден куттуктайм. Бул жетишкендик сиздин лидерлик сапаттарыңыздын, Индия элинин сизге болгон ишени менен жана сиздин жетекчилигиңиз менен Индиянын дүйнөдөгү ээлеген ордунун жогорулашынын далили. Ошону менен бирге биздин өлкөбүз саясий, соода-экономикалык жана маданий-гуманитардык чөйрөлөрдө активдүү диалогду, эл аралык уюмдардын алкагында тыгыз кызматташууну тереңдетүүгө жетишти деп айтылат куттуктоо билдирүүсүндө. Президент Садыр Жапаров Нарендра Модиге чын ден соолук жана мамлекеттик ишине ийгиликтерди, ал эми Индия элине тынчтык жана өнүгүү каалады. Бүгүн 6-июнда Пекин шаарында Кыргыз Республикасы, Кытай Эл Республикасы жана Өзбекстан Республикасынын өкмөттөрүнүн ортосундагы Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолу долбоорун биргелешип, илгерилетүү боюнча кызматташуу жөнүндө макулдашууга кол коюунун расмий аземи болуп өттү. Макулдашууга Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникация министри Тилек Текебаев, Кытай Эл Республикасынын өнүктүрүү жана реформа боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Чен Шанжие жана Өзбекстан Республикасынын транспорт министри Илхам Макхамов кол коюшту. Макулдашууга кол коюу аземинин алдында 3 өлкөнүн лидерлеринин видео кайрылуулары болду. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров өз кайрылуусунда бул окуяны Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушунун көптөн күткөн башталышынын тарыхый окуясы деп атап, темир жол Кытай менен Борбор Азия өлкөлөрүн бириктирип, Европа өлкөлөрүнө жана Перс булуңуна жаңы транспорт жолдорун ачат деп белгиледи. Бул каттам Кыргызстан, Кытай жана Өзбекстан ошондой эле Борбор Азия жана башка өлкөлөрдүн эл аралык рынокко чыгуусуна эң кыска жол ачылып, аймактын статусун жогорулатат. Ошол эле учурда Чыгыш Азиядан Түштүк Европага өлкөлөрдүн баруучу жол 900 чакырымга кыскарат. Бул жүк жеткирүү убактысы 1 жумага үнөмдөөгө мүмкүнчүлүк берет. Жалпылап айтканда, ири долбоордун ишке ашыруу бул Кыргызстандын транспорт жана темир жол комплексинин атаандаштыгына болгон мүмкүнчүлүгүн акырындык менен жогорулатууга карай реалдуу кадам болуп саналат. Өлкө башчысы Садыр Жапаров бүгүн 6-июнда ишкерлер менен контролдук кассалык машиналарда электрондук коштомо кагаздарды, электрондук эсеп фактураларды киргизүү жана колдонуу маселелери боюнча жолугушуу өткөрдү. Президент буга чейин тиешелүү мамлекеттик органдарга салык төлөөдөн качуу мүмкүнчүлүктөрүн азайтуу, ишкерлик процесстердин ачык айкындуулугун жогорулатуу жана салык чогултууну көбөйтүү боюнча тапшырмалар берилгенин эске салды. Бул маселеде ишкерлердин үлүшү зор экенин эске алуу менен Садыр Жапаров бул жолугушууну өткөрүүнүн маанилүүлүгүн белгилеп, анда ишкерлер кызыккан суроолоруна толук жооп ала аларын белгиледи. Өз кезегинде жолугушууга чакырылган ишкердик коомчулуктун өкүлдөрү жүргүзүлүп жаткан салык реформасына колдоо билдиришип, соода ишмердүүлүгү менен алектенген жарандар көзөмөл кассалык машиналарды колдонууга даярдыгын маалымдашты. Муну менен бирге алар электрондук товардык коштомо кагазды колдонбоо үчүн айып салуу мөөнөтүн жылдыруу мүмкүнчүлүгүн карап чыгуу өтүнүчү менен президентке кайрылышты.
Мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Алтынбек Абдывапов электрондук коштомо кагаздарды колдонбоо үчүн айып пул салуу 2025 жылдын 1-январына чейин токтотулганын баса белгиледи. Мындан тышкары ишкерлер салык кызматынын жаңы киргизүүлөрүн колдонууда келип чыккан кыйынчылыктар тууралуу билдиришти. Мамлекет башчысы маалыматты уккан соң ишкерлер менен түшүндүрүү иштерин күчөтүүнү жана кеңештерди берүү үчүн салык кызматынын адистеринин өлкөнүн бардык базаларында ар дайым болушун уюштурууну тапшырды. Албетте баягы көч бара түзөлөт дейт. Башында эле тим эле жипке тизгендей болуп кетпейт. Талаш тартыштар болот, ар кандай кемчиликтер болбой койбойт, болот. Ошону биргелешип түздөп кеткендей болгула. Анан бул жигит айтып атпайсызбы сиз жана самовнушение болуп аябай коркуп атабыз деп. Мындан да оор мезгилдерди мамлекет 34 жылдан бери өткөрүп келген. Албетте башында кичине кыйынчылыктар болот, бирок бара көч түзөлөт дегендей түздөлөбүз баарыбыз. Анан бизде бир эле мамлекетибиз бар, мына баарыбыз эле ушул мамлекеттебиз да. Ар бирибиз ишкер болобу, мамлекеттик кызматкер болобу, милдетибиз күчтүү экономиканы түзүү. Күчтүү экономиканы түзсөк, албетте күчтүү мамлекет болот. Күчтүү мамлекеттин келечеги кең болот. Санкт-Петербург экономикалык форумунун алкагында Кыргызстан менен Россиянын соода өнөрү жай палаталарынын ортосунда бизнес-диалог пленардык жыйын өттү. Иш-чарага Кыргызстандын соода өнөр жай палатасынын жетекчиси Орус-Кыргыз ишкерлер кеңешинин төрагасы Темир Сариев, ал эми Россия тараптан ишкерлер кеңешинин төрагасы Владимир Компанейщиков катышты. Жыйында Темир Сариев чечүүчү талап кылган 3 негизги көйгөйдү белгиледи. Биринчиси банктык эсептешүүлөр. Бизнесмендер, ошондой эле Россияда жашаган жарандар акча которууда кыйынчылыктарга туш болушат. Экинчи маанилүү маселе логистика. Бизде Евразия экономикалык биримдиктин ичинде товарлардын эркен өтүшү керек. Бирок Кыргызстан-Казакстан чек арасынан оор жүк ташуучу унаалар көп учурда себепсиз кармалып турушат. Бул маселени чечүү керек, антпесе биз ИАЭПтен негизги артыкчылыктарынын бири товарлардын эркен жүгүртүүсүн жоготуп жатабыз деп баса белгиледи. Үчүнчү маанилүү маселе өнөр жай кооперациясы. Соода өнөр жай палатасынын президенттин айтымында өндүрүштү кандай багытта өнүктүрүү керектиги боюнча Россиядан так сигналдар түшүшү керек. Ошол жагынан өндүрүштү жолго койсок, бизнес өзүнөн өзү өнүгөт. Санариптик өнүктүрүү министрлиги акыркы учурда анын карамагындагы мамлекеттик маалымат системалары хакердик чабуулга кабылбаганын билдирет. Ведомствонун масма-сөз кызматынан маалымдашкандай, министрликтин маалыматтык активдери бузулуулардан жана санкциясыз кирүүдөн корголгон. 2024 жылдын 22 майында TM Insane Пакистан хакердик тобу жарыялаган Кыргызстандын жарандарынын жеке маалыматтары мамлекеттик салык кызматынын 2020 жылы интернетке ачык жарыяланган салык төлөөчүлөрдүн маалыматтарына окшош деп айтылат маалыматта. УКМК эл аралык издөөгө алган Владимир Жуманбаев тергөө менен кызматташып, бардык маалыматтарды берүүгө даяр. Казакмыс холдинг компаниясы Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети издөө жарыялаган казакстандык ишкер Владимир Жуманбаевке байланыштуу иш тууралуу комментарий берди. Бул тууралуу Казакстандын Тегриньюз маалымат агенттиги ишканага шилтеме берип жазды. Анда Казакмыс холдинг компаниясынын менеджери жана Алтын Алмаз Кара Жыра ишканаларынын акционери Владимир Жуманбаевдин Кыргызстандагы уюшкан кылмыштуу топторго байланышы жок экени. Ал тергөө органдары менен кызматташып, бардык маалыматтарды берүүгө даяр экени жазылган. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Камчы Көлүбаевдин уюшкан кылмыштуу тобун каржылоого байланышы бар деген шек менен казакстандык ишкер Vortex Gold компаниясынын ээси Владимир Жуманбаевке эл аралык издөө жарыялаганын 5-июнда кабарлаган. Созакта желекти өрттөөгө шектелип 2 кыз кармалды. Алар Кыргызстандагы тыюу салынган диний экстремисттик уюмга мүчө экени аныкталган. Атайын кызмат шектөөлөрдүн жакындары дагы бул уюмга мүчө экенин, даректеринен экстремисттик адабияттарды тапканын жарыялады. Бул окуя боюнча муфтият кайрылуу жасап, жергиликтүү тургундарга дагы түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Ушул сыяктуу окуялардын алдын алуу боюнча тараптардын пикири кийинки материалда сөз болот. Флагты мына жерге өрттөдү. Күйгөндөр билинет азыр.
мына адам сүрөткө тартып видеого тартып атат. Ортодо адам турат. Сузакта тууну өрттөөгө шектүүлөр жана уюштуруучулары кармалды. УКМКнын маалыматына ылайык, шектүүлөр Беговат айылынын 19 жана 16 жаштагы тургундары болуп чыккан. Шектүүлөр жана алардын жакындары дагы диний экстремисттик уюмдун мүчөлөрү экени тастыкталды. Тергөө учурунда бардык кармалган адамдарга камакка алуу түрүндөгү баш коргоо чарасы тандалып алынган. Желекти илиш өзү кыш мезгилинден бери ойлоп жүрөм. Кийин ал өзү акча топтоп материалдарды алды, даярдады, өзү жазып баштады, мага ушул жөнүндө билдирди. Кыргыз мектепке, Шамшиев мектебине барып биринчи мага сен кыргыз мектепке чыгасың, мен өзбек мектепке чыгам деди. Чыгып, байракты алып, ордуна берки байракты илдик. Кармалгандардын даректеринде тинтүү иштери жүргүзүлүп, натыйжада экстремисттик адабияттар табылган. Алардын баарына тыюу салынган диний уюмга мүчө болуу, экстремисттик адабияттарды сактоо боюнча айып тагылган. Ал эми желекти өрттөөнүн уюштуруучусу мамлекеттик символиканы жок кылуу боюнча айыпталууда. Ушу 16 жаштагы кыз ошончого барып аткандай, 19 кыз кишилер ушуга барып аткандай, булардын аркасында турган эркектери жөнүндө сөз катуураак болуш керек да. Буларга бүгүнкү күндөгү биздин мамлекет тарабынан көрүлүп аткан жаза чара процессуалдык кодекс боюнча абдан жеңил да. Булардын жазаларын өмүр боюга kesиш керек. Эми бизде атуу жок. Өмүр боюга буларды kesиш керек. Ушул сыяктуу окуялардын алдын алууда күч органдары эле эмес, коомчулуктагы жапа-тырмак күрөшүүсү зарылдыгын серепчилер айтышат. Аны менен катар мамлекеттик идеологияны жана баалуулуктарды бекемдөө мезгили келгенин кошумчалашты. Үй бүлөдөн баштап туруп ислам дини эмне экенин мына ушул кичинекей балдарга түшүндүрүш. Ислам дини. Анан кийин кыргыз улутунун, кыргыз элибиздин өзүнүн каада салттары кандай? Ошо дини экстремизм, терроризм жана башка халифат курабыз деген баягы уюмдар бар да. Ошолорго каршы биз мындай түшүндүрүү жолу менен, ынандыруу жолу менен светтик мамлекет катарында идеологиябызды тереңдетип барышыбыз керек. Бир эле милиция же СМБ күрөшүп жетишпейт да. Муну коомчулукту туура багытка коюш керек. Дин өкүлдөрү. Биздин дин өкүлдөрү мамлекеттик бийлик менен биргеликте ушуну күрөшкөнгө келгенде бир багытка чыгыш керек. Антпесе биздин мамлекет коркунучта. Даже тууган менен тууган, ата-ана менен балдары ушундай ажырымдарга бара баштады азырчы. Сузактын Беговат айылынын тургундарына дагы түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, жыйындар өткөрүлгөн. Чогулгандар мамлекеттик атрибутту өрттөгөндөргө мыйзам чегинде чара көрүлүшү керектигин айтышкан. Желектин мындай кылып жерге тепселемне кылыш бул эч кандай бир мыйзамга, эч кандай кырк жоорукка, эч кандай үрп адатка, эч кандай туура келбеген нерсе. Мындай нерселерди жөн калтырыш керек эмес. Аябасы жазасын бериш керек. Бул туу үчүн адамдар канча уруштарда өлүп, тууду алып келип тапшырып атканын көргөм. Бизде эмне деген сөз? Тууду алып келип күйгүзүп, аны башка нерсени илген адамдын касиети жок адам. Эмне үчүн бизде şu Беговат айыл өкмөтүдө жер кемлеген Беговатта, решетканы бузган Беговатта, магазин урдаган Беговатта, эми туп күйгүзгөн Беговатта болот. Бул баардыгы өзүбүздөн болуп атат. Ошо аксакалдар жаштарга бир насаатын айтып, туура жолго жүргүзүп айтабыз. Ал арада муфтият бул окуяга байланыштуу кайрылуу жасаган. Анда Кыргызстандын эгемен мамлекет экенин далилдеген мамлекеттик туу, герб жана гимнге аяр мамиле жасоого чакырган. Акылай Кырабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион. Айгүл Айдарова бүтүн Кыргызстан фракциясынан чыгарылганы боюнча үн катты. Депутат Facebook баракчасы аркылуу пикирин билдирди. Анда ал бул мааниге ээ эмес экенин, жыйындарга катышпайт деген жүйө негизсиз деп белгилеген. Жогорку кеңештин депутаты Айгүл Айдарова бүтүн Кыргызстан фракциясынын жыйындарына өзгөлтүксүз катышканын айтты. Эл өкүлү фракция жетекчиси Исхак Масалиевдин сөзүн четке кагат. Анын айтымында ал парламентке келгенден бери 4 жолу гана депутаттык топтун жыйыны болгон. Фракциядан чыгаруу маселесин Мадымаров ушул күнгө чейин өзү бир да жолу козгогон эмес, козгой да алмак эмес. Анын бир канча себептери бар болгону азыр чокто Масалиевдин колу менен кармады дейт эл өкүлү. Айгүл Айдарова партиялаштарынын былыктарын айтса, көптөрдүн чыныгы жүзүн ачылаарын белгилеп өттү.
Биринчиден мандат алып иштеген күндөн баштап 4 жолу гана фракция жыйыны болгон. Мен баарына катышкам. Аны кесиптешим Алишер Эрибаев да тастыктап фракция жыйынында айтып берди. Мейли ал башкысы эмес, фракциядан чыгаруу маселеси Мадымаров ушул күнгө чейин өзү бир да козгогон эмес, козгой да алмак эмес. Анын бир канча себептери бар. Болгону азыр чокту Масалиевдин колу менен кармады. Эгер чындыктын символу деген партиянын ичинде кандай былыктары бар экенин кеп кылсак, анда кептин төркүнүн башынан баштоо керек. Убакыт келет, эл чындык деп тааныган адамдардын абийири кандай экени ачыкталат. Болгону башкалар айтпаганды мен ачык айтып койгонум үчүн да жакпай калып жатам. Тоготерин айтканда, фракциясы жок эле депутаттык ишмердүүлүгүмдү элим үчүн ак иштеп уланта беремин. Сузак айыл өкмөтүндөгү Кара Дарыяда убактылуу жээк коргоочу дамба курулуп жатат. Бекемдөө иштери дарыяга жакын жайгашкан айылдарда жүргүзүлүүдө. Буга чейин Кемпирабад суу сактагычынан суу ачылып, Кара Дарыяда суунун көлөмү 350 кубка чейин көтөрүлгөн. Дарыяда жээк коргоочу дамбанын жоктугунан айыл чарба жерлерин суу басып, калктуу конуштарды коркунучка кептеген. Учурда кооптуулук убактылуу гана жоюлду. Кара Дарыяда убактылуу жээк коргоочу дамба курулуп жатат. Бекемдөө иштери дарыяга жакын жайгашкан Кундузчу жана Бостон участкасында жүргүзүлүүдө. Ушул тапта суунун ногу бурулуп, кооптуулук убактылуу жоюлганы маалымдалды. Кундузчу участкасында убактылуу жээк коргоочу дамба курулуп, болжол менен 240 метр бүгүнкү күндө бүткөрүлүп, ошондой эле Бостон участкасында айыл жерде да иш алып барылып, бүгүнкү күндө 100 болжол менен 100 метр аралыкта жээк коргоочу дамба убактылуу курулган. Ошондой эле азыркы учурда дагы 50 метр ага уланып жумуштар жүргүзүлүүдө. 17 майда Кемпирабадтан чоң көлөмдө суу кое берилип, Кара Дарыяда суунун деңгээли көтөрүлгөн. Дарыянын жээктерин коргоочу дамбалар жоктугунан 100 гектардан ашык айдоо жерлерди суу басып, турак жайларга да коркунуч жараткан. Бул көйгөй акыркы 3 жылдан бери дыйкандарды түйшүккө салып келүүдө. Мындан улам жергиликтүү тургундар суу ташкындарын алдын алуу талаптарын коюшкан. Айылдын түбүндө калып атат. Элге ушу бир 50-60 метр жер калганда көчүп, жарды көчүрүп, азыр коркунуч өтө күчтүү болот. Суу мынан ашык көбөйбөш керек да, Өзбекстан дагы ачкан болсо, өтө коркунучтуу болот бизге. Аны алдын алыш керек, сөзсүз алдын алып, переговор жүргүзүш керек, сүйлөшүш керек, ошондой жолдору менен сактап калыш керек. Мына бул жерлерден дыйкандар жылыга пайдаланат эле, жылыга ушундай көйгөйлүү маселелер болот да кыскасы. Мына дамба болуп калыптыр. Дамба бүтүп калса, Кудай кааласа. Бул жерлер ушун менен мындан бияга дыйкандар кыйналбастан убагыда эгин эгип, жыйын терим кылып ала беребиз дейм, Кудай кааласа. Кара Дарыя айыл өкмөтүндө Өзбекстан чыгарасына жакын жайгашкан дамба бар. Казынадан бөлүнгөн каражатка жараша ушул күнгө чейин 6 километр дамба курулду. Суу каптоонун алдын алуу боюнча дагы 9 километр дамба куруу зарыл болуп турат. Бул Кара Дарыя айыл өкмөтүндө чегарага жайгашкан дамбабыз бар, почти 6 километр. Дагы кура турган көйгөйү бар, 9 километр. Жалпы 15-16 километр ошол Кыргызстан Өзбекстан ортосундагы дамбада болгон биздин көйгөйүбүз бар, чоң көйгөй бар. Жылда бюджеттин бөлүшүнө жараша куруп келатабыз. Былтыры мурда 750 метр курдук. Ошо менен курулуп бүткөн 6 километр болуп калды. Мындан бул жака дагы 9 километр чоң дамба курушубуз керек. Кара Дарыя айыл аймагына Кара Дарыя Көк Арт дарыясынан бириккен суу келет. Ушул тапта суунун деңгээли 335 кубка чыкты. Эгер суу мындан да көтөрүлө турган болсо, биринчи кезекте Арал айылынын Бостон, Кундузчу, Питомник участкалары коркунучта калат. Асия Сыдыкова, Аскар Мамат Исаков, Регион телеканалы. Кыргызстандан балын чет өлкөгө экспорттоодо көйгөй жаралып келет. Мындай маалымат бүгүн 6-июнда Жалал-Абад шаарында балчылардын жыйналышында белгилүү болду. Анда арачылыкты өнүктүрүүнүн пландары, балды экспорттоодогу көйгөйлөр айтылды. Ага 50гө жакын бал тармагы менен алектенген ишкерлер катышты. Айыл чарба министрлиги балчылыкты өнүктүрүү жана ишкерлердин көйгөйлөрүн чечип берүү багытында иштер жасалып жатканын билдирди. Арачылыкты аздектегендердин жалпы жыйыны кийинки сюжетте кенен сөз болот.
Абдыразак Шерматов балчылык тармагында жаштайынан бери иштейт. Учурда 80 бал челеги бар. Андан жылына орточо 800 килограмм бал алат. Сузак районунун тургуну бүгүн Жалал Абад шаарында балчылардын жыйналышына катышты. Анда арычылыкты өнүктүрүүнүн пландары, балды экспорттоодогу көйгөйлөр айтылды. Бул чогулуштун пайдасы бул кандай бул мамлекеттик деңгээлде ушул айрык арычылыкка көңүл бөлгөндүн жакшы бир белгиси деп ойлойм да. Бул мамлекет тараптан колдоо деген сөз. Мисалы үчүн ар бир адамда ар кандай көйгөй бар. Мал бакканда да деле, башкаларында деле, мына арычылыкта деле ошондой көйгөйлөр бар. Мисалы үчүн малчылар азыркы убакытта бардык таза парада өтүп атат. Арычылыкта деле ошол бизде 20дан ашык түрлүү арылар бар. Ошонун жылда бирөөнү көрөбүз, бул мурункудан жакшыраак экен. Андан да жакшыраак айрылар бар. Ошону алышыбыз керек, ошондон өнүктүрүшүбүз керек. Бизге продукция болуш керек, развитие жакшы болуш керек. Анан ошол кылган кызматын, кеткен расходун кайтат ашыгы менен. Жазда бир айтылган 6%, 5% келип атат, 1 миллиард акча бөлүндү деп. Анан биз Рейский банктан менге жакында келип кайрылдым. Животноводствого 500 миң алдым. Себеби параллельный малды да карайбыз. Мында чогулгандар бүгүнкү күндө бал жана бал азыктарын экспортко чыгаруу бир топ көйгөй болуп жатканын айтышты. Буга улай эле өлкөдө балдын сапатын текшере турган лабораториялар дээрлик жок. Ошол эле учурда балды экспорттоого Орусия өлкөсү тыюу салып койгон. Балды өндүрөбүз, өтө жакшы. Биздин балдар эң высший сорт. Но просто анан калганда ошо сатканга келгенде бизде кичине көйгөй болуп атат. Анан мына пчела пакеттерди өтө элитный маткаларды алып келип бизде ошондой жакшы пародаларды Германиядан алдыргызып, прямой матководдордон ушул ишке салып, пчела пакет Россияга сатабыз деген ой менен жакшы максат менен баштадык эле. Тилекке каршы мына неме болуп калды. Карантинге киргизип койдук. Ушу карантинди да оң жагына чечип берсин деп ушуга чогулуп бардыгына. Ушу көйгөйлөр үчүн чогулдук бүгүн основной ишибиз ушул. Кыргызстанда статистика боюнча 1990-жылдары 12 миңден ашык бал менен алектенген фермер бар болсо, бүгүнкү күндө алардын саны 2 миңге кыскарган. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлиги тарабынан азыркы күндө бал тармагын өнүктүрүү жана ишкерлердин көйгөйлөрүн чечип берүү багытында иштер жүрүп жатканы айтылды. Экспортко чыгарыш үчүн бал өндүрүүчүлөргө көп мындай столдор организовать этип түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атат. Эмне үчүн дегенде чет мамлекетке экспортторду эң көйгөйлүү вопросубуз бул антибиотик чыгып калган. Өндүрүүчүлөр туура эмес антибиотик колдонуп, туура эмес убагында балдын өндүргөндө ошондо антибиотик чыгып калганда чет мамлекеттегилер биздин балды албай коюп атышат. Айыл чарба министрлигине караштуу ветеринардык кызматтын маалыматына алайык, Кыргызстан өткөн жылы 439 тонна бал чет өлкөлөргө экспорттогон. Өлкө аймагында балчылардын көпчүлүгү мамлекеттик каттоодон өтпөгөн. Бул дыйкандарга кедергисин тийгизет. Ошол эле учурда экспорттоого кыйын болот дешет адистер. Айбек Исабеков, Самирбек Тойчубаев, Регион. Жакынкы айларда бийлик бардык категориядагы дарыгерлердин маянасын 50-100% көтөрөт. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министри Аламкадыр Бейшеналиев Спутник Кыргызстан агенттигинин маалымат борборундагы брифингде билдирди. Анын айтымында учурда орточо айлыктар медайымдардыкы 17 миң сом, дарыгерлердики 24 миң сом, участкалык дарыгерлердики 35 миң сом. Мындан тышкары аймактардагы 500 жаш адестенин маянасына 12-15 миң сомдон, квартал сайын 66 миң сомдон дарыгерден депозити кошулат. Министр президент Садыр Жапаров 1-июлдан баштап аймактардагы педиатр, неонатолог, хирург, анестезиолог жана реаниматологдорго ай сайын 20 миң сомдон кошумча төлөм киргизилерин айтканын эске салды. Айлык акыны жогорулатуу боюнча эсептөөлөр министрлер кабинетине жөнөтүлгөнү белгиленди. Эверестти багындырган альпинисттер бүгүн мекенине кайтып келишти. Дүйнөдөгү бийик чокуларды багындырып, жол тартып келгендер мана Саба майданынан шаан шөкөт менен тосуп алынды. Жеги шейлерине жылуу куттуктоо сөздөр айтылып, ак калпак кийгизилди. Бул ирет барган топ дүйнөдөгү бийик чокуларды кычкылтек колдонбой багындырган Кыргызстандын тарыхындагы алгачкы альпинисттер катары катталды. Алардын Эверестке болгон экспедициясындагы ийгиликтери жана сапардын алдындагы жүз берген окуялары тууралуу кийинки материалда сөз болот.
альпинисттер бүгін мекеніне аман есен қайтып келишти. Аларды Манас эл аралык аба майданынан мамлекеттик органдын өкүлдөрү, альпинисттердин жакындары салтанаттуу тосуп алышты. Дүйнөдөгү эң бийик чокуларды багындыруу үчүн барган альпинисттердин бул жолку экспедициясы бир топ ийгиликтер менен коштолгон. Делегацияны жетектеп барган Альпинизм жана аскага чыгуу федерациясынын президенти Эдуард Кубатов Непалдагы Гималай тоосунун Лихотсе жана Макалу чокусуна 8163 метр бийиктикте кычкылтексиз чыккан жана жашы улуу эркек адам катары Гиннестин рекордтор китебине кирген алгачкы кыргызстандык альпинист катары таанылды. Ушул жылдык экспедиция оор эле болду. Эки чоң улуу тоо Лхотсе менен Макалу кычкылдыкты колдонбой чыктым. Ошондуктан именно Макалу тоо өзгөчө оор болду. Кудай Алла таалам жаратканын берди. 30 майда 9:30 эртең менен эртең ошо кыргыздын желеги көтөрүлдү. Ошондой эле ушул делегация менен барган Элим Карыпбеков Эверест чокусуна чыгып, бийиктикти багындырган 4-чү кыргызстандык болуп калды. Анын айтымында мамлекет башчы тарабынан спорттун бул түрүн колдоого алынышы альпинисттердин сапарынын алкагында бир топ дем күч берген. Өтө керек болгон бул дем. Ошол дем менен, ошол күч менен менин аркамда президентим бар, менин аркамда элим бар, менин аркамда мамлекетим бар. Мен ушеки биздин жаркыраган желекте алып баратам деп сыймыктануу менен барганда ушу дагы күч берет. Ал эми бул ошол альпинизмге, альпинисттерге, ушу тоолуу өлкөнүн жарчыларына ушундай дем берип, түшүнүп дем берип атканы бул эми мындай чоң колдоо эмес, бул эбегейсиз колдоо. Ошондуктан Эдуард Жумакадыровичтин да мен кошулам, биз президентибизге абдан ыраазыбыз. Ошону түшүнүп, ошону колдоп, бул өтө маанилүү нерсе. Кийин бизге өлкөбүзгө акча алып келе турган, инвестиция алып келе турган, туризмди алып келе турган, биздин өлкөбүздү жакшы тараптан даңазалай турган бул чоң кадам экенин билип, ошону колдогонуна биз абдан ыраазыбыз. Чынында эле бул бизге чоң дем күч болду. Ал эми буга чейин Эверест чокусуна чыккан Кадыр Сайдилкан бул эре деңиз деңгээлинен 8516 метр бийиктикти түзгөн. Лихотсе чокусун багындырып, ал жерге 4 килограмм болгон Манас эпосунун китебин көтөрүп чыккан. Альпинисттин айтымында Кыргызстанда да ушул жаатта туризмди өнүктүрүүгө чоң мүмкүнчүлүктөр бар дейт. Анткени өлкөнүн аймагынын 94%-ын тоолор түзөт. Бул жерде укмуштуудай асказоолор, мөңгүлөр жана тоо кыркалары көп. Мындан улам ушундай мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ушул жаатта туристтердин агымын көбөйтүп, экономиканы өстүрүү учурдун талап экенин кошумчалайт. Эми биз баягы дайым айтабыз го, дүйнөдө биздин экономикабызды көтөрө турган, биздин социалдык акыбалыбызды оңдой турган бул туризм тармагы депчи. А биз болсо дүйнөдөгү тоолуу альпинизм 3 өлкөнүн бирөөсү боло алабыз да. Эң алдыңкы 3 өлкөнүн. Бул Непал, Пакистан, андан кийин эле Кыргызстан да. Анан 6000 метрлик, 5000 метрлик абдан эле көп тоолорубуз бар. Ошон үчүн биздин туризмдин алдыңкы локомотиві болуп бере турган бир багыт. Негизи биз азыр мен чынын айтсам 1% да ачылды элек. Биздин потенциалдын 1% ачылды элек. Инвестиция кайтара турган, Кыргызстандын экономикалык башка абалдарын жагдайын жакшырта турган бир жакшы тармакта. Белгилей кетсек, үстүбүздөгү жылдын 11 апрелинде президент Садыр Жапаров альпинист Эдуард Кубатовду кабыл алып, ага Кыргызстандын желегин тапшырып, альпинисттерге ийгилик каалаган. Эске салсак, Эдуард Кубатов Эверестти багындырган экинчи кыргызстандык болуп саналат. Ага чейин 1997 жылы Дмитрий Греков аталган чокуга чыккан. Нурзат Көчүмкулова, Арген Салбаров, Регион, Бишкек. Регион телеканалынын күндөмө маалыматтык программасын социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Ал үчүн Регион телеканалынын Facebook, Telegram жана YouTube каналдарына катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Ошондой эле Одноклассники социалдык баракчасынан дагы көрсөңүздөр болот. Кабарчыларыбыз тарабынан даярдалган жаңылыктар мына ушулар менен соңуна келип жетти. Түз эфирде Кундуз Кенжебаева болдум. Саламатта туруңуздар.